Саламатсыңарбы? Жаркын угулуп атамбы? Да, угулуп атасыз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы, Ызаткан айым? Жалпы команда, ушу Ызаткан айымдын командасына, Ызаткан айымдын өзүнө ушунчалык чексиз ыраазымын. Ызаткан айымды ушул дүйнөгө алып келген ата энесине ыраазымын. Баарыбыз эле ыраазычылык айтып, жан дүйнөбүздөн чыккан, ушу жүрөгүбүздөн чыккан сөздөрүбүздү болгон ниетибиздеги бир ушунча жакшы сөздү арнагыбыз келип баарыбыз сүйлөп отурабыз азыр. Мен айтайын дегеним ушул Ызаткан айымдын окуусуна катышканыма жаратканга чексиз ыраазычылыгымды айтып түгөтө албайм. Мындан аркы жашоомду Кудай таалам канча жашоо берсе, канча өмүр берсе, ошончо өмүрдү ушул Ызаткан айымдын методикасы менен жашап, өзүмдү акырына чейин таап жашаганга өзүмө өзүм сөз бердим да. Ар дайым эле жаркынга айта берем, бүттү мен силерден калбайм, мен силер менен жашайм деп элечи. Ооба, чындыгында мен сиздер менен жашайм. Ызаткан айымдын сабагы өзгөчө сабак. Аны сөз менен айтып жеткире албайм. Муну сезиш керек экен чындыгында. Менин алдымда турган көп тоскоолдуктарды эмне деген бул ушунча жашоодо биз жөн эле жаныбызды кыйнап эле бир энергияларыбызды туура эмес жака чачып жашап жүргөн экенбиз. Бирок ушул жашта дагы ушуну сиздерди таап ушул өзүмдүн үстүмөн иштеп калганыма, жаратканыма чексиз шүгүр айтам. Мен Ызаткан айымдын сабагын азыр 21 жылы ушул бир жай айында ТикТоктон Замира Молдошованын эмесин көрүп калдым, комментарийин. Анан ошондо эле аябай ушунчалык жан дүйнөм бир башкача болуп эле сразу жазсам эле кыздар айтышты, эже азыр сабак күзүндө башталат деп. Ошол бойдон бирок катуу ниетимди аябай койгон экенмин. Кийин жана трансформация 8 башталардын астындагы кездешүү, жолугушуу, достукта болду го, ошол жактагы жолугушуу чисто случайно башка бир группадан келип калды эле. Ушунча сүйүнгөнүмдү айтпагыла. Сразу акчасын төлөп эле ошол жакта эртең менен 11ден кечки 6га чейин аябай укмуш сабак болду. Мен ошол жерден эле, ошол эле бир күндүк эле ошол кездешүүдөн эле менин жан дүйнөмдөгү болдун баарын 70% ошол жерден чыгарып келиптермин да. Анан кийин жүрүп ошол эмеге трансформация 8ге катыштым. 8ге катышып ал жактан аябай укмуш эмелерди, практикаларды биринчи 15 күн түшүнбөй, андан кийин түшүнүп алгандан кийин жасагандайын менде агыл төгүл жакшылыктар өтө көп болду. Азыркыга чейин деле болуп атат. Жан дүйнөмдүн тынчтыгын ушунчалык таптым. Жана жогору жакта эжелер, сиңдилер айтып кеткендей, адамдарды көрүп эле калат экенбиз. Көз ачыктай эле көрүп эле калат экенбиз. Бул жан дүйнөсү менен сүйлөшүп калат экенбиз да адамдардын. Анан уга турган адамга айтып, укпай турган адам анда азыр даяр эмес экен деп коет экенсиң. Ансагандай Ызаткан айым ушу биздин даяр болуп калган айымдарга эмне деген сонун ийгиликтерибизге, эмне деген сонун жетишкендиктерибизге себепкер болуп атасыз. Жаркын жана башка дагы менеджер кыздар талыкпай иштеп атасыздар. Сиздердин эмгегиңиздер биздин ийгилигибизди жаратып атат. Аллахыма чексиз ыраазычылык билдирем. Баардыгыңызга ден соолук каалайм, үй бүлөлүк ынтымак каалайм. Мындан дагы өсүп өнүгүп, ушул группалаштарыбыз мындан дагы көбөйө берсин. Жалпы Кыргызстандын мындай жүрөктөрүндө ушундай бир кыйналышта жашап жүргөн аялдар дагы, аял заты биздин катарыбызды толуктап, биздей болуп, ушул Ызаткан айымдан билим алып, жалпы Кыргызстандын аял затынын баарына бактылуу жашоо каалайт элем да. Ыраазымын, чексиз ыраазымын. Мендеги өзгөрүүлөрдү эми по полочкам айтып отурсам, ал бир күндө эле айтып битире албайм. Кудайга шүгүр, группалаштарым, мен сиздер үчүн ар бирөөңөрдүн жазып аткан комментарийиңерди өзүм чыга албасам дагы ар бирөөнү аябай окуп турам. Сиздер үчүн дагы чын жүрөгүмдөн ыраазымын. Сиздерге да ыраазымын, сиздер үчүн кубанычтамын ошол результатка жетип атканыңарга. Кудай таалам мындан аркы жолубузду ийгиликтүү кылып, мындан аркы жашообузду бактылуулукту насип кылсын. Чоң рахмат, ыраазымын.